Жақсыппы? Сізді көріп қалғаныңыз жақсы болды. Бұл мәселелеріміз бар, соны айтып қояйын деп келдік. Не мәселе? Misal үшін біз жерде Ош, Алапқа, Бишкек, Ақсуға қаттаған таксистербіз. Biz bu yerden iki mesleğe, her biri öz iki mesleğe, üç mesleğe dogovorlarımız var avtobeketlerмен. Dogovorlarımız men şurada iki mesleğe akça төлейбіз. Ayına 5'inden төлейбіз. Ооба. Hazır men misal için men kesinde geldim, ançadan beri gelip yatatdım, kesinde gelip girdim. 50 сом төлеп çıkçılık mırdaçı. Hazır уже şlabağım koyup koyuptur. Arı çıkkanımızga 30 сомдан төлеп atağız. Men kesinde saat 11'de gelgem, ertemene maşinam remont kılam dep çıksam, уже 110 сом oldu. Hazır men dağı girdim. Dağı çıksam dağı ança сом pul болады да. Biz ошондо стоянкага автобекет менен договорубузга дагы төлөп атабыз. Бияка отдельно чыкканыбызга дагы төлөп атабыз да. Бизге да кыйын болот. Адам жок, 2 күн, 3 күн деп жатып калат. Мисалын адам жок, орозодо адам жок, биз жатып Жо, жанагындай кирген бир эмеңер бир күн кечке жарайт деген андай жокпу мындай мисалы. Ошондой болот. Компьютерде. Барзак эле компьютерден чыгарып шлагбаны ачпай атат. Жатып калат. 200-300 сом болуп кетет. Азыр бул жердеги баардык төлөмдөрдү жарандар немеси болсун автоматташтырылган система коюлган. Электрондук шлагбаум. Туура. Эми акчаны кол менен адамга бербей, жанагы ачыктык болуш керек да, чын эле, ал туура эле эми. Прозрачный болуш керек да баардыгы. Канча акча түшүп атат, канча салган баарын карайт да. Модернизация боюнча азыр биз жанагы сервисный компания менен иштеп атабыз. Жанагы төлөмдөрдү Мегапей башка төлөмдөр менен алып иштеп. Азыр булар айткан маселени ошол техник специалисттер кийинки жумада келишет. Договор түзүп бир айына төлөпсө булардын номерин базага киргиздирип туруп неме кылабызбы? Кирип чыккан неме маршруттар деле ошондой неме менен базага киргизип коебуз, кирген башка ачып кое берет, алар кирип чыга берет. Булар Буларда бир ошондой келишим түзүп туруп. Жо, булар эми булар да түшүнүп атат да, булардын 5 саат 6 саат жолдо жүрүшсө, кечке жолдо жүрүп тапканы бир 1000 сом мисалычы. Анан анын жарымын кайра эле стоянкага төлөп берип атса, анын алда туура эмес. Булардыкына караш керек да. Кирип чыккан сайын эме берет да, болбойт да. Biz стоянкага төлөйбүз, болгону эч качкан жокпуз. Бир жолу деп атам мен. Бир жолу төлөп койсок, Ооба. Ошону системага киргизип бергиле. Жанагы мисалы бул жактан бир клиент чалып калса мисалы, барып аны алып келе коюп, кайра бул жактан дагы башка клиент алып салса да, дагы бирөө чалып калса, анда кирип чыккан сайын төлөй берсе, анда тиги жол киренин баары эле кетип калат да. Ошондо булар туруктуу каттап, буларга да ыраазы болушубуз керек. Биз көчүп бер деген жерге көчүп берди. Стоянкага төлө дедик, төлөп атат. Булар деле мындай мыйзамга башый бизди угаткандан кийин биз дагы буларга мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек да. Ошону киргизип бергиле, машинесинин номери базадан чыгат, кирет. Кайра чыкканда ошонун базадагы номери менен кирип чыга берет. Болду, сүйлөшүппү? Болду, сүйлөштүк. Рахмат чоң.